Assalomu alaykum, urmаттуу Eldor Daliев YouTube kanalынын көрмандары, мугалимдер, устаттар жана билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн сиздерге кызыктуу бир кыскача видеону тартуулайбыз. Бул видео аркылуу сиздер компьютер жана ноутбугуңуздун видео картасы кандай экендигин, кандай аталышта экендигин, канча гигабайт экендигин үйрөнүп аласыз. Бул дагы сизге кошумча кызыктуу маалымат болот. Комментарийлерде ушул суроолор көп берилди бизге. Видео картаны кантип билсек болот, канча гигабайт, кандай аталат. Ушул видеодо кыскача маалымат беребиз. Ал эми андан кийин кечээки чыгарган видеобуз китеп конкурсу боюнча дагы суроолор түштү. Ушул видеонун аягында китеп конкурсуна дагы кантип катышуу, китептерди кайсыл жерден алса болот, бул боюнча кыскача маалымат берип өтөбүз. Эгер даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Биздин Windows 10 билүү үчүн видео картабызды биз мына сол бурчта пуск деген бөлүмү болот. Пускка бир жолу басабыз. Андан кийин өчүрүүчү бөлүмдүн үстүндө параметри бөлүмү бар, мына. Параметрге басабыз. Андан кийин система деген бөлүм ачылат. Системага бир жолу басабыз. Display деген бөлүм ачылат. Displayге басабыз. Эң астына түшүп, бул жерде дополнительный параметры дисплея деген бөлүмгө киребиз. Мына бул жерде дагы көрүшүбүз мүмкүн биздин видеокартанын аталышын жазып койгон. Толук маалыматын билүү үчүн свойства видеоадаптера для дисплея 1 дегенге басабыз, мына көк түстөгү. Ошол жерге бир жолу басабыз. Эми мына бул жерде чыкты. Көрдүңүзбү, мына видеокартанын аталышы Intel UHD Graphics 620. Аталышын бардыгын жазган, BIOS'ун жазган жана канча гигабайт экендигин дагы көрүшүңүз мүмкүн. Сиз дагы өзүңүздүн ноутбук компьютердин видео картасын ушул бөлүмгө кирип билип алсаңыз болот. Муну билип алганыңыз абдан жакшы, себеби ноутбук компьютер сатып алганда ошолорго жакшы көңүл буруңуз. Канчалык гигабайты жогору болсо, сизге көп жыл кызмат кылат. Кийинки видеолордо толук ноутбуктарды кантип тандоо боюнча дагы видеолор даярдайбыз. Бул дагы сиздерге пайдалуу болот. Ал эми бүгүнкү кыскача видео мына видеокартаны аталышы боюнча жана канча гигабайт экендигин билүү боюнча үйрөнүп алдык. Сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Эми видеонун аягында кечээки китеп конкурсу боюнча кыскача маалымат берейин. Кыскача маалымат. Конкурс ушул китеп аркылуу өткөрүлүп жатат. Мына эң мыкты ата деген китеп аркылуу. Бул китепти сиз сатып алсаңыз да болот, жана электрондук вариантын дагы сатып алып, китепти толук окуп чыгып, онлайн тартипте Google аркылуу түзүлгөн тесттерге жооп бересиз. Негизги шарттары ушул. 29-ноябрга чейин сиз катталышыңыз керек экен. Бул жерде толук номерлер бар конкурска катышуу үчүн, мына. Мен азыр номерлерди дагы айтып өтөйүн. 0227 12 99 99, 0553 12 99 99, 0225 12 99 99. Ушул номерлерге байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыз болот. Андан кийин бул жерде мына кайсыл жерден болсоңуз, мына китептерди ушул номерлерге байланышып алсаңыз болот экен. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул маалыматтар бардыгы Китеп Kijinин Instagram жана Facebook баракчаларында бар. Facebook, Instagram баракчаларына да кирип, издеп, табып катышсаңыз болот. Барыңыздарга ийгилик бул конкурста дагы. Урматтуу каналыбыздын көрмандары, биз ойлойбуз бүгүнкү видео дагы сиздерге пайдалуу болду. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюңуз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Видео жакпаган болсо, дизлайк басып коюңуз.
Кандай видеолорду күтөбүз? Комментарийге жазып коюңуз. Биз даярдап чыгарганга аракет жасайбыз. Кандай ниеттериңиз болсо бардыгы ишке ашсын. Баарыңыздарга ийгилик. Урматтоо менен Элдор Далиев. Бүгүнкү сабакты дагы жыйынтыктайбыз. Ийгилик.